Кичинекей кыз көчөдө ойноп жүрсө өтүп бараткан бир аял колуна 2 алма кармата коет экен. Кээде ошондой го, сүйкүмдүү көрүнгөндө кармата коет экен. Баягы кыз чуркаган менен үйүнө мамасына келип, "Мама, 2 алмам бар, 2 алмам бар. Кызыл, таттуу, жылуу, аябай жаштанкай" деп сүйүнүп кубанып көргөзүп келип эле. Бирөөсүн тиштеп жиберет экен. Тиштеп жиберип чайнап туруп, тиштеп чайнап атканда, "Эми экинчисин мага берет турбайбы кызым? 9 ай толготтум, 9 ай көтөрдүм, ананып кетейин, эми экинчи алмасын мага берет" деп турса, баягы экинчи алманы дагы өзү тиштебейт экен. Тиштебегенде селт өтө түшөт ичиденчи, апасы. Кудай сакта. Не деген кишини тарбиялап атам? Не деген кызды тарбиялап атам? Алыстан туруп көрүшө албаса, жегенин бөлүшө албаса, жок дегенде түндүк эмче сүтүмдүн касиетин кудурат денесине жетпесе, мен кандай кызды тарбияладым деп капа боло баштаганда, баягы кыз экинчи алманы сунап коет экен. "Апа, мунусун жечи, бул таттуураак экен" деп. Сабак, чечим. Баланын кыймыл аракети, баланын чуркаганы, баланы тарбиялоо, ага болгон мамиле, чоңго болгон мамиледе болгон журтубузда. Эрте шашылыш, чечим же ой жортумга кабылуудан алысыраак бололук дагы баланын кыял жоругун, ойногонун, уктаганын баарын көзөмөлгө алып жүргөнүбүз жакшы экен. Мына эрте чечим менен жанагындай жаман ой келип кетип байкабайсызбы? Байкуш кызы болсо, "Апа, мунусу таттуураак экен" деп берип атпайбы? Сабак, чечим. Мына ушундай ыймандуу кыздар, ыймандуу балдар кириш чыгыштан, тутумдан, көз караштан, эркелеткенден, узак, жылуу мамиледен пайда болот. Бала менен эненин жүрөгү бир. Алыста жүргөн баласы чалынып чыгылса, биякта жүргөн энеси кошу чалынат. Касиеттүү да, касиеттүү. Мындай касиеттерди айтып жүрсөк, көптөгөн ата-энелер дагы өздөрүнүн баланын тентегинен, ойногонунан, баскан турганынан эрте жана ката чечим чыгарып алыш каш кабактын ортосундагыдай көрүнүштө. Ошон үчүн баланы да байкап, этият мамиле кылып, эркелеткенде дагы, тарбиялаганда дагы астейдил мамиле кылышыбыз керек. Муну билип жүрүшүбүз керек. Бул нарк көп элдерде айтылат. Кыргыз элинде мен кыргыз наркы деп эле айтам. Ушинтип айткым келет. Себеби мага да жагат, элге да жагат. Карачы балага, бул башка элдерде дагы айтылат. Ар бири бул биздин элде ушинтип айтылат деп айтышат. Нарк бул бардык ул үчүн сыймыктуу да. Эмне үчүн? Великобритания кылымдары бою өлкөнүн эсебинен королеваны сактап отурушат. Королеванын балдары кийимин которсо Англия эли үчүн майрам. Королеванын кыздары бир театрга барып койчу мамлекетте окуя. Королеванын жаткан жерине чейин Англия мамлекети экскурсиялар, дүйнөнүн элдери барат. Кроватына чейин барышат. Улуу нарк. Англиянын салты, көскүсү жана желеги. Ошентип Англия жылына 367 миллионго жакын фунт стерлинг акчаны чөнтөгүнөн бөлүп, королеванын тияка басканы, бияка басканы, кол көтөрүп койгону, кийим алмаштырганы, чачын өзгөрткөнү, алба балдары кимге үйлөндү, ким менен театрга барды, кайсы окуу жайды бүттү, ушунун баары эл үчүн жаңылык окуя болуп, наркка сугарылып отурушат. Япония императору дайыма кылыч жастанып жатат. Биз кем экенибизди унутпайлык. Кылычтын изи менен кырылып жоголуп кетпей душмандарга сес берип бүгүнкү Жапон өлкөсүн курдук. Бул биздин самурай сөгүн чоң аталарыбыздын наркы салты деп. Кайсы сөздү баштады? Биринчи ушу өзүнүн кылычынан баштайт. Император көптөгөн өлкөлөр өзүнүн нарктарын ушинтип сактап коюп даңазалайт дүйнө жүзүнөчү. Биз айтып чыксак эле жобокпу? Неге даңазалайбыз? Көптөгөн нарктар ушундай элге таасир эткен, бала бакырага таасир эткен, бийлик баштарына таасир эткен нарктарда ар бир улут биздики деп айтышат. Биздин элде ушундай болгон деп айтышат. Бүгүн мен дагы болсо ушундай көп бир элге чаккан, өзүмө чаккан таасирлүү жактарын элибизде деп эле коркпой, тартынбай айтам. Сиз да ошентип айтыңыз. Баарыбыз ошентип айталы. Нарк жакшы да. Эгер коомду бекитип атса, ынтымак үйүндө атса, бириктирип атса.
Nesi jamан.